Кыргызстандын 90%га жакын аймагын тоолор ээлейт. Буга байланыштуу өлкөнүн кышкы туризмге болгон дараметин пайдаланып, бул мезгилде дүйнө жүзүнөн туристтерди тартуу маанилүү. Бүгүнкү күндө өлкөдө 23 тоо лыжа базасы иштейт. Былтыр Каракол, КМШ өлкөлөрү арасында алдыңкы 10 тоо лыжасы эс алуу жайынын катарына кирген. Бул тууралуу Россиянын Нур Турстат аналитикалык агенттиги кабарлаган. Аталган агенттик быйыл дагы КМШ аймагында кышкы эс алууга ыңгайлуу тоо лыжа базаларын аныктаган. Анда Каракол лыжа базасы 6-орунду ээлеген. Аталган тоо лыжа базасында бул жылкы сезон жыйынтыкталды. 70. Быстро едет. Жарышта лыжа сүйүүчүлөр 500 метр аралыкты лыжа үстүндө басып өтүшү керек. Кимиси ылдамыраак убакытта маараны кесип өтсө, жеңиш ошоноко. Жарыш катуу ылдамдык жана шамдагайлыкты талап кылгандыктан бардык катышуучулардын тажрыйбалары чоң. Кызыгы, катышуучулардын бардыгы 40 жаштан жогоркулар. Алардын басымдуу бөлүгү коңшу мамлекеттен келген туристтер. Мурда бул спорт түрү менен профессионалдык деңгээлде машыкчумун. Ортодон тыныгы болуп, андан соң кайра лыжага кайттым. Ортодо аз убакыт теппей калганымды эсептебегенде, өмүр бою эле бул спорт менен биргемин деп айта алам. Каракол лыжа базасы өзүнүн кайталангыс көркөмдүүлүгү менен катар сапаттуу тейлөө, жеткиликтүү баалары менен дагы көпчүлүктү өзүнө тартып келет. Андыктан туристтер үчүн аталган тоо лыжа базасында эс алуунун жакшы жактары башка жерлерге салыштырмалуу арбын. Бүгүн аябай жакшы аба ырайы болуп атат. Бүгүн тоолук жана лыжниктердин беттеши болуп атат. Аябай кызыктуу өтүп атат. Жаңы эле түшүп келдим. Мен ойлойм жакшы результат алам деп. Думаю, первый раз биринчи эмес алам деп ойлоп атам. Бул жакта эс алууну каалагандардын саны жыл сайын көбөйүп келет. Андыктан аларга жыл сайын жаңы шарттарды түзүү аракети үзгүлтүксүз болуп турушу шарт. Бул үчүн ар кандай оюн зоок, байгелүү жарыштар өткөрүлүп турат. Внезапное потепление. В этом году очень ранняя весна почему-то. Күндүн тез арада жылып, жаздын эрте келгенине байланыштуу быйыл сезонду эрте жапканга туура келди. Негизи тоо лыжа базалары, анын ичинен Каракол базасы март айынын аягы апрелдин башына чейин иштечү. Буга байланыштуу көптөгөн пландарыбыз ишке ашпай калды. Ал эми туристтердин каттоосу тууралуу айта турган болсок, мурунку жылдары туристтердин басымдуу бөлүгүн Орусия жана Казакстан өлкөлөрүнөн келген меймандар түзүшчү. Бул жылы мындай болгон жок. Мунун себеби рубльдин наркы түшүп кетиши менен баамдап жатабыз. Анткени рубль жана теңгенин курсу жогору кезде Орусия жана Казакстандан келип эс алуу ыңгайлуу жана бир топ арзаныраак болгон. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл тоого кар көп түшүп, келген эс алуучулардын үмүтү акталды. Алардын арасында саналуу күнгө эс алып кеткендери болсо, көпчүлүгү спорттун бул түрүн мыкты өздөштүрүүнү каалагандар. Алсак, Кыргызстан эгемендүү өлкө болгондон бери лыжа спортунун деңгээли төмөндөп кеткен. Учурда өлкө боюнча 5 гана машыктыруучу бар. Анын 3-өө Бишкекте, калган 2-өө Нарын менен Караколдо иштейт. Өлкөдө бул спорттун түрү боюнча мелдештер аз өтөөрүнө карабай, аны өздөштүрүүнү каалагандардын саны арбын. Ал эми Каракол тоо лыжа базасы табият койнунда лыжа, сноуборд тээп эс алууну сүйгөн меймандары менен коштошуп, бул жылкы сезонду жыйынтыктады.